Бүгүнкү сабак Assalamu алейкум. Балдар. Логикалык ой жүгүртүү боюнча карайбыз. Жалпы республикалык тестте математика бөлүмү бар. Сөздүк логикалык ой жүгүртүү. Андан кийин кыргыз тилинин практикалык грамматикасы болуп 3 бөлүктөн турат. Ошол логикалык ой жүгүртүү боюнча карайбыз. Логикалык ой жүгүртүү дегенге чейин бизде дүйнө таанымы эки түрдүү жүрөт да. Мисалы үчүн ар бир адам дүйнө таанымы сезим аркылуу анан логикалык деп коет. Эки ыкма аркылуу биз дүйнөдөгү нерселерди таанып биле алат экенбиз да. Логикалык. Же болбосо муну рационалдык деп коет. Рационалдык. Сезим аркылуу болгондо эң биринчи сезүү, экинчиси кабыл алуу, үчүнчүсү элестетүү. Мисалы үчүн, азыр мен түшүндүрүп берем. Демек бул сезүү эң биринчи деңгээл болот экен да. Мисалы үчүн сезүү деген бул сырттагы нерселердин кээ бир бөлүкчөлөрүн өзүбүздүн 5 орган сезимибиз менен кабыл алуу. Бул биринчи 5 орган бул көз аркылуу кабыл алабыз маалыматты. Экинчи кулак аркылуу, үчүнчү жит. Мына көрдүңөрбү? Көз биринчи бийиктикте турабы? Мына көз менен негизги информацияны кабыл алабыз да. Көздөн кийин карасаңар, экинчи деңгээлде кулак турат, экинчи информацияны кулак менен кабыл алабыз. Анан жит, андан даам татуу, анан кол, сезебиз. Демек, мисалы үчүн кичинекей балдар, кичинекей кезинде дүйнө таанымы сезүү аркылуу болот да. Мисалы үчүн нерселерди толук эмес, кенедей бөлүктөрү менен. Экинчиси, балдар уже чоңоюп баштагандан кийин, көбүрөөк көрүп баштаганда кабыл алуу. Кабыл алуу бул биз нерсени толук кабыл алабыз. Мисалы үчүн алманы көрсөңөр, алманы толук кабыл аласыңар. Үчүнчү болсо бул элестетүү деп коет. Элестетүү, мисалы үчүн, ошол эле мына алманы караганда, алманы биз кабыл алып атабыз, көзүбүз менен түзмө-түз көрүп, Анан алманы, мисалы үчүн, көзүбүздү жума турган болсок, ошол эле учурда бизде алманын элеси бар да башыбызда. Ошондо кабыл алуу менен элестетүүнүн кандай айырмасы бар? Кабыл алууда, мисалы үчүн, көз менен түзмө-түз көрүп атканда биз анын көптөгөн детальдарын көрө алабыз да. Кызыл, жашыл, ар кандай мындай полоскалары, сызыктары бар, бүт нюанстарын көрө алабыз. Ал эми көздү жумгандан кийин биз көптөгөн детальдарын элестете албайбыз дагы, то есть кабыл ала албайбыз да, жалпы эле элестетебиз да. Мына ушул элестетүү, балдар, логикалык ой жүгүртүүнүн биринчи этабына болгон кадам болот да. То есть биз объектинин өзү бизде жок, көз алдыбызда. Бирок биз уже анын образы менен иштей баштадык да мээбизде. Мисал үчүн силерге дагы бир мисал берейин да, элестетүүнү кандай колдонобуз. Мисал үчүн, бир аялды элестетебиз, аялды элестеткиле, например. Анан биз элесибизде белинен кесебиз да, экиге. Кесип туруп ажыраттык дейли. Экинчи балыкты алдык дагы, балыкты дагы белинен кестик, экиге ажыраттык. Бул мээбиздин ичинде кылып атабыз да. Ошондо аялдын белинен өйдөкүсү менен балыктын белинен ылдый куйругун алып экөөнү туташтырсак, эмне пайда болуп калды? Комментарийге жазсаңар болот. Эмне пайда болду? Эмненин элеси пайда болду? Билесиңерби? Русалка, Русалка. Бул, русалка, бул биз эмне кылып атабыз? Биз өзүбүздүн аң сезим менен иштеп атабыз. Башкача айтканда, биз ушул нерселерди биз дүйнөдөн, мисалы үчүн, образын алабыз дагы, мээбизден иштеп, аны менен кайра бери чыгарат экенбиз да.
Бул ушул биз абстрактуу деңгээлде уже иштеп атабыз деген сөз. Мээнин бул өзүнүн өзгөчөлүктөрү да акылдыкыч. Бул эң элементарный жөнөкөй эле нерсе. Биз жашоодо көп нерселерди мындай мээбизде ойлонуп, анан сүйлөйбүз, элестетебиз. Ошону өзүнүн эрежелери бар, туура колдонгонду дагы билиш керек да абстрактуу деңгээлде. Демек бул үчүнчү элестетүү мына могу экинчи болду. Бул үчүнчү. Андан кийин төртүнчү бар, логикалык да. Логиканыкы дагы 3 деңгээли бар. Мына 4-чү, 5-чи, 6-чы. Ошондо 4-чү болсо бул түшүнүктөр болот. Түшүнүктөр. Экинчиси ой толгоо, то есть 5-чиси ой толгоо. Анан жыйынтык чыгаруу эң акыркысы да, карасаңар. Жыйынтык чыгаруу. Мына логикалык ой жүгүртүүдө биз негизинен мына ушул түшүнүктөр менен иштейт экенбиз. Ой толгоо, анан жыйынтык чыгаруу. Бул нерселерди үйрөнүш керек. Жалпы республикалык тестте суроолорду бергенде мына ушул түшүнүктөр, ой толгоо, анан жыйынтык чыгаруу жөндөмдүүлүгүңөрдү текшерет. Бул жагы түшүнүктүү болдубу? Азыр эми түшүнүктөр тууралуу силер менен кеп кылабыз. Азыр мен ошо түшүнүктөрдү силерге көрсөтүп берем. Чогуу иштейбиз. Түшүнүктөргө токтоло турган болсок, мектепте деле бул сөздү көп эле колдонуп келет да. Мисалы үчүн орусча понятие деп коет да. Анан понятие деген сөз мектепте көп эле колдонот бул окуучулардын арасында. Анын понятиясы жок да, понятиясы кичинекей, же болбосо дагы эмне? Сүйлөшөсүңөрбү ушинтип мектепте? Понятие деген сөз барбы же жокпу? Түшүнүктөр деп, анын түшүнүгү деген сөз бар го, бирок көбүнчө понятие деп деле орусча эле көп колдонушат да. Ооба, бар дейт да, мына бар да бул. Себеби кичинекейрээк класстардын эми понятиясыныкы кичинекей экен деп коюшат. Чынбы? Ошондой да. Бул ошол логикадагы ой жүгүртүү форманын биринчи түрү, бул түшүнүктөр болот экен. Түшүнүктөр башкача айтканда балдар мындай жакшы мисал бар да, карасаңар. Мен азыр силерге бирдей эле эки сызык сызам, параллель, карасаңар. Экөөнүн узундугу бирдей эле болуп турабы? Бирдей эле, Бирдей элеби? Же бирөө узун болуп калдыбы? Комментарийге жазып турсаңар болот, кайтарын байланышып берип, түз эфир болуп атпайбы? Бирдей, макулсуңар. Эми карап тургула балдар. Биздин кабыл алуу органдарыбыз бизди мындай чындыкты туура көрсөтпөйт экен да дайым эле. Силер мисалы үчүн алманы көрүп атсаңар, ал чындыгында алма деле болушу мүмкүн эмес. Ал башка бир коон деле болушу мүмкүн деген сыяктуу эле нерсе да. То есть биздин көзүбүз өзүбүздү алдайт, кулагыбыз алдайт, мындай чындыкты туура көрө албайсың да. Мисалы карап тургула, экөө бирдей эле. Бирок азыр карап тургула, үстүңкүсү узундай көрүнөт. Азыр мен силерге мына карап тургула. Мен жөн эле элементарный эле мындай сызык сызып коем, мына карап тургула. Аз үстүңкүсүнүн орто мо сызыгы узундай болуп көрүнүп калат мына. Можан өзү узун болуп кетти. Силердин көз алдыңарда эле мен сызып бердим, Мо орто сызыгы үстүңкүнүкү узундай көрүнүп калдыбы? Мисалы үчүн силер билип турсаңар дагы үстү менен астынын орто сызыгы бирдей экенин билип турсаң дагы көзүңөр башкача көрүп атат да, үстүңкүнүн ортоңку сызыгы узундай көрүнүп атат да. Мен деле билем муну. Муну 1 жылдан бери эле билем мен үстүңкүсү узун экеничи. Же 1 жылдан деле ашып кетти окшойт. 1,5 жыл болду, 2 жыл болду иши кылса.
китептен окугандан бери билем да муну. Бирок баары бир окуучуларга көрсөтсөм деле мага деле узун көрүнө берет да бул. Бул мээнин кабыл алуусу ушундай экен да, көрдүңөрбү? Элементарный эле ушул нерсени мээбиз башкача кылып көрсөтүп атат да. Демек анда жашоодогу башка нерселерди айтпай эле койсок болот да, уже көзүңөргө ишенбей эле койсоңор болот да. Макулсуңарбы? Эксперимент кандай экен? Эми муну менен эмнени айталы деп атабыз? Бул жерде көрүп аткан нерсенин бардыгы эле бул чындык эмес да, башкача айтканда. Ошол себептен биз логикалык операцияларды жасайбыз да, мындай ой жүгүртөбүз. А варианты туурабы, Б'бы, анан жөн эле бирөө Асы туура деп койсо эле ооба деп эле ишене бербей, логиканын мыйзамдарын негизинде кылабыз да. Мен силерге азыр көрсөттүм. Демек, түшүнүктөр болгондо бул дүйнөдө, мисалы үчүн, бизди нерселер курчап турат да, балдар. Нерселер курчап турат. Ошол нерселер, алар биз каалайбызбы, каалабайбыз балар бар, алардын өзлөрүнүн бир касиеттери бар. Бирок биз ал нерселер менен эмес, биз мээбиздеги ошол нерселер тууралуу түшүнүктөр болот экен, мээбиздин ичиндечи. Биз ой жүгүрткөндө, ошол мен алма тууралуу ой жүгүрткүм келип атса, мен колума алманы кармап алып, же башыма алманы коюп алып ой жүгүртпөйм да. Мага просто мен алманы элестетем дагы, болду, алма менен ой жүгүртө берем. Значит, алманы мындай кылам, бул жака коём деп мен ойлоно берем. Демек, мен ошол мээндин ичиндеги эмне экен? Түшүнүк менен ой жүгүртөт экенмин. Бул ой жүгүртүүнүн биринчи формасы түшүнүк. Түшүнүктөрдүн көлөмү жана мазмунусу болот экен, балдар. Түшүнүктүн мындай ушул эки нерсеси бар да, көлөмү анан мазмуну деген. Көлөмү деген бул мисалы үчүн ошол түшүнүккө канча элемент кирет. Мисалы үчүн, балдар, карайлы. Адам деген сөздү алалы, адам. Бул түшүнүккө канча элемент кирет? Ушул адам деген элементте, түшүнүктө канча элемент бар? Элемент дегенибиз химиялык элементтер деп химиядан окуган болсоңор, мисалы үчүн алфавит десек, алфавитте канча тамга бар? Алфавитте 36 тамга бар. Демек, алфавит 36 элементтен турат кыргыз тилинде. Демек, адам деген түшүнүккө канча элемент кирет? Бул дүйнө жүзүндөгү бардык адамдардын бардыгы кирет да. Түшүндүңөрбү? Адам. Бул өтүп кеткендер дагы кирет бардыгы. Эсептей берсек, уже эсептей албайбыз. Өтө көп экен элемент, Макул, дүйнө жүзүндө азыр 7,5 миллиард адам жашап аткан болсо, демек азыр тирүү адамдар деп алсак, адам дегенге уже 7,5 миллиард кирип атат да. Өтүп кеткендер канча? Анын бардыгын эсептесең, өтө көп элемент бар. Демек, ушул көлөмү деген сөз ар бир мол түшүнүккө канча элемент кирерин билип атабыз. Эми мазмунусу деген сөз, мазмуну деген бул ошол биз айткан түшүнүктүн эң негизги айырмалай турган өзгөчөлүгү болот экен. Мисалы үчүн, адам дегендин эң негизги өзгөчөлүгү бул эмнеси? Эмнеси менен адам болуп айырмаланып турат? Мисалы үчүн, адам бул тирүү жандык да. Демек, биз жандыктар, акыл, туура, азаматсыңар. Демек, акылы. Демек, мазмуну дегени бул бир өзгөчөлүгү болот экен бир түшүнүктүн. Ошо өзгөчөлүгүн айта турган болсок, түшүнүк башка түшүнүктөрдөн айырмаланып калат экен. Мисалы үчүн, биз силер менен тирүү жандыктар деген түшүнүктү ала турган болсок, карасаңар балдар, тирүү жандыктар, тирүү жандыктар деген түшүнүк бул эмне? Аябай чоң бир түшүнүк, Тирүү жандыктарга эмне кирет? Адам кирет, айванаттар кирет, дагы эмне кирет? Микроорганизмдер кирет, бардыгы көп нерсе кирет да тирүү жандыктарга. Анан ошол тирүү жандыктардын ичинен биз эгерде адамды айырмалагыбыз келсе, мына адам уже
тирүү жандыктардын ичинен бир бөлүгүн ээлеп калат да. Ушул жерде акылы бар, бул адамдар. А бул жерлерде мисалы үчүн жаныбарлар бар. Демек, могу тирүү жандыктар деген түшүнүк көлөмү боюнча адам деген анан түшүнүктөн да чоң турат экен да. Көрдүңөрбү? Ал эми ошол мазмунусун дегени ошол бир элементти алып, өзүнчө бөлүп, бир өзгөчөлүгүн айта турган болсок, мисалы үчүн акылга ээ десек, тирүү жандыктардын ичинен уже адамдар бөлүнөт. Демек, мазмунусу анан көлөмү. Түшүндүрө алдымбы бул жагын, Бул силерге баягы аналогияларды дагы талдаганда керек болот. Кээ бир талаш тартыш аналогия болуп калганда, асы тура, бысы тура эмне үчүн экенин точно биле албай каласыңар да. Мына ушул логикалык баягы ой жүгүртүүнүн формасы, түшүнүктөр дегенди жакшы биле турган болсоңор, любой китептеги аналогия туура түзүлгөнбү, туура эмес түзүлгөнбү, муну анализдеп койсо болот экен. Эми көлөмү канчалык чоң болсо, мазмунусу ошончолук кичинекей болот. Башкача айтканда, мына адам деген акыл деген өзгөчөлүгүн алып койсок, адам тирүү жандыктар дегенге кошулуп калат дагы, көлөмү чоңойот, а мазмунусу азаят экен. Канчалык мазмунусун биз терең кыла турган болсок, көлөмү азаят. Башкача айтканда, мисалы үчүн адам дей турган болсок, дүйнө жүзүндө 7 миллиард, 8 миллиард адам кире турган болсо, а биз мисалы үчүн адамдагы эркектер, аялдар деп бөлүнөт да. Анан мисалы үчүн эркектер дей турган болсок, анда 7 миллиарддын дагы бир бөлүгү кетет. Анан улутка карап бөлсөк, жашка карап бөлсөк, ошо мазмунусун канчалык терең кылып, улутун, жашын, керек болсо профессиясын айта турган болсок, анда көлөмү улам кичирейип кете берет экен, аягында бирге чейин барат да. Мисалы үчүн уже 17 жаштагы Кыргыз Республикасында жашаган Азамат деген бала, там 10-А класста окуйт десең, уже бир эле элементке келип такалат да. То есть көлөмү бирге барабар болуп калат акырында. Ошого чейин апарса болот экен. Көлөм менен мазмуну деген ушул. Эми балдар, көлөмү жана мазмуну боюнча түшүнүктөр төмөнкүчө бөлүнөт экен. Так, көлөмү мазмуну деп коелу, Көлөмү мазмуну боюнча түшүнүктөр жалгыз, жалпы, анан нөлдүк деп бөлүнөт. Нөлдүк, чогултуучу, азыр мен силерге түшүндүрүп берем. Чогултуучу, андан кийин чогултуучу эмес. Мазмунусу боюнча конкреттүү, абстрактуу, так, оң, терс деп бөлүнөт экен. Азыр мен силерге ар бирөөсү боюнча токтоп түшүндүрүп берем. Мисалы үчүн көлөмү боюнча мындай болуп атат, жалгыз деген эмне? Башкача айтканда, ошол түшүнүккө бир эле элемент кирет да. Мисалы үчүн күн десек, мисалы үчүн асманда бизде бир күн бар. Ошо күн деген түшүнүккө бир эле элемент кирет экен. Көрдүңөрбү? Же болбосо, мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын биринчи президенти деген түшүнүктү ала турган болсок, анда бул түшүнүктүн көлөмүнө бир эле элемент кирет. Кайсы элемент болуп калат анда? Билесиңерби балдар? Кыргыз Республикасынын биринчи президенти деген түшүнүккө кайсы элемент кирет? Түшүнүк. Эмне барабар? Ким? Акаев, Аскар Акаев. Көрдүңөр? Демек, Кыргыз Республикасынын биринчи президенти десек, буга бир эле элемент кирип атат бул түшүнүккөчү. Баягы адамдар дегенден бирөө эле. Көрдүңөр? Жалгыз деген ушул. Жалпы дегенибиз бул, мисалы үчүн, президент деген эле сөздү алсак, демек, түшүнүктөр сөз же сөз айкашы менен берилет экен. Көрдүңөрбү? Мисалы үчүн, Кыргыз Республикасынын президенти деген, Кыргыз Республикасынын биринчи президенти 4 сөздөн, сөз айкаштан туруп атса, бул бир эле түшүнүктү билдирип атат. Көрдүңөрбү?
Bir söz же söz айкаштан турат экен. Жалпы дегенде биз президент деген сөздү ала турган болсок, анда президент дегенде дүйнө жүзүндөгү бардык президенттер кире берет буга. Мунун көлөмүндө көп элементтер уже бар. Көрдүңөрбү? Андан кийин кананда мага мисал дагы берип койсоңор да болот. Жалпыга да мисал келтире аласыңарбы анда? Жалпы түшүнүктөргө мисал келтирип жазгылачы көрөйүн. Түшүнүп атасыңарбы же түшүнүксүз эле болуп атабы? Депутат. Дагы? Депутат, кеңсенин жумушчулары, мугалим. Бул түшүнүктөр жалпы, көрдүңөрбү? Кийим, жалпы түшүнүк туура. Эми нөлдүк түшүнүк деген эмне экен? Өсүмдүк, китеп. Болот балдар, рахмат. Нөлдүк түшүнүк деген бул объектиси жок, то есть жашоодо объектиси, то есть ошол нерсе өзү жок, бирок биздин башыбызда ошол нерсе тууралуу түшүнүк бар. Мисал үчүн Аяз ата. Мисал үчүн Аяз ата деген түшүнүк, бул өзү адамдар өзү ойлоп тапкан нерсе. Мисал үчүн Снегурочка, Аяз ата, жети баштуу Желмогузова, Санта Клаус, Человек-паук, буларды ойлоп тапкан нерселер да. Адамдар өзлөрү эле ойлоп таап койгон, бирок анын объектиси жок өзү. Бирок биздин башыбызда түшүнүк бар. Ушуларды нөлдүк деп коет да. То есть булардын эмеси көлөмүндө көлөмү пустой болот да, жок, нөлдүк деп коет. Андан кийин чогултуучу деген бар. Чогултуучу дегенибиз бул ошол мисал үчүн бир ат менен аталат дагы түшүнүк. Ошонун ичинде көптөгөн элементтер бар. Мисал үчүн 10 А класс. 10 А класс десеңер, бул түшүнүктүн ичине 10 А класста окуган бардык окуучулар кирет, ичинде элементтер бар. Же болбосо рота солдат. Солдаттардын ротасы, же болбосо күн системасы. Күн системасынын ичинде планеталар бар, кометалар бар. Бул күн системасы деп өзүнчө чогулган планеталарды атап коюшкан. Үйүр жылкы дейт, үйүр деген үйүр десе дагы бул дагы чогултуучу түшүнүк болот, ооба. Кыргызстан адамдар десеңер, бул чогултуучу болбойт бул жердечи. Адамдар десең, ал чогултуучу түшүнүккө кирбейт. Адам деген ар бири өз-өзүнчө да. Ферма дегенде дагы бул ферманын ичинде, мисалы үчүн ар кайсы нерселер бар. Бирок баягы механикалык жол менен чогултулган. Мисалы үчүн оркестр десеңер, көрдүңөрбү? Оркестрдин ичинде букет десеңер, ичинде атайын чогултулуп атат. Чогултуучу эмес деген демек, ошондон сырткары бардыгысы эле чогултуучу эмес болот. Кийинки карайлы. Конкреттүү. Мазмунусу боюнча эми түшүнүктөр конкреттүү болуп бөлүнөт экен. Конкреттүү дегенибиз биз демек дүйнөнү кабыл алууну эки жол менен да окупайбызбы? Ошол биринчиси сезимдер аркылуу, көз көрүү, кулак, жыттоо, даам татуу, 5 органыбыз менен кабыл ала турган түшүнүктөр, булар конкреттүү болот. Мисал үчүн, ошол эле алма, ошол эле китеп, компьютер, анан аба деген сөз өзү конкреттүү же абстрактуу түшүнүкпү? Абстрактуу түшүнүк деген бул объекттин өзү жок, бирок анын касиети тууралуу кеп болсо, бул абстрактуу болот да. Мисалы үчүн сүйүү десеңер, сүйүү деген сөз абстрактуу, то есть сөз деп койдум, түшүнүк. Себеби сүйүү дегенде аны элестете албайсың. Ал ички мындай сезим менен туясың, өзүнүн объектиси жок да. Башкача айтканда, адамдан ажыратып койдук деген сөз. Абаны абстрактуу деп эсептегендер, азыр оозуңарды, мурдуңарды жабасыңар дагы 1 минута дем албай тургула. Абаны абстрактуу жок деп айтып аткандар, абстрактуу.
аба бар бекен жок бекен сразу эле билесиңер. Абаны биз дем алып атабыз, сезип атабыз, бар. Көрдүңөрбү? Көзгө көрүнбөсө, бирок ал бул газ да, көзгө көрүнбөй эле, бирок бар ал. Колуңарды мындай шилекейлеп туруп сөмөйүңөрдү мындай кылсаңар, колуңар үшүйт сразу, абаны сезип атасыңар, дем алып атасыңар. Эми кийинкиси конкреттүү абстракттуу түшүнүктөрдү карадык. Оң түшүнүктөр бул оң деген ошол кандайдыр бир касиет нерсени өзүнө камтыйт. Мисалы үчүн калем десек, ошол калем дегенде биз нерсе түшүнүк калем демек аны жазат деп түшүнөбүз да, эми жаза турган нерсе экен, инструмент депчи. Оң. Терс деген бул калем эмес деп айта турган болсок, бул ошол касиет жок, ошол нерсе жок дегенди түшүндүрөт. Эми мисалы үчүн карагыла, терс мазмундуу деген сөз да, бул терс маани эмес, бул терс мазмундуу деген сөз да. Мына мазмуну боюнча бөлүп атпайбызбы, көрдүңөрбү? Оң жана терс. Оң деген ошо мазмуну кандайдыр бир касиетке ээ, терс деген ошол касиети жок деген сөз. Мисалы үчүн ошол эле учурда жаман бала деген түшүнүктү ала турган болсом, мунун мазмунусу оңбу же терспи? Кандай комментарийге жазгыла. Мына терс деп атасыңар, бул терс эмес. Жаман бала дегенде бунун мазмунусу оң болуп эсептелет. Себеби ошол жаман касиет балада бар деген сөз да. Жаман бала эмес десе, анда бул терс маанилүү, терс маанилүү эмес, терс мазмундуу түшүнүк болуп эсептелет. Көрдүңөрбү? Бул мазмуну, анан маани деген ал эки башка нерсе. Мазмуну деген ошол касиет бар же жок дегенди гана түшүндүрөт. Бул жагы түшүнүктүү болду окшойт, Анда мен бул жакты өчүрөм дагы, анан уландысын дагы көрсөтөйүн. Кийинки дагы түшүнүктөргө тиешелүү болгон дагы эки нерсе бар. Биринчиси салыштырмалуу болот түшүнүктөр дагы. Салыштырмалуу, анан салыштырмалуу эмес. Салыштырмалуу эмес. Ошондой эле аныкталган, анан аныкталган эмес деп дагы бөлүнөт экен. Буларды жакшы билип ала турган болсок, анда силер баягы эталон пара аналогияда берилгенде бат эле аныктап алууга мүмкүнчүлүк болот да. Талаш тартышты туудурган аналогияларды дагы оңой талдай баштайсыңар. Салыштырмалуу дегенде биз бир түшүнүктү атаганда анын экинчиси сразу эле мээде пайда болот. Мисалы үчүн мугалим десе экинчи кайсы сөз келип атат мээңерге? Өзүнөн өзү эле келет. Мугалим, экинчи сөзү кайсы? Мугалим эжей дейт. Дагы мугалим болсо эмнеси? Мугалим болсо эмне дагы? Окуучу. Түшүнбү? Же окуучу десең мугалим. Экөө бири-бирине салыштырмалуу дейт да. Бул мугалим менен окуучу жанаша жүрөт бул түшүнүк. Мисалы үчүн эне, же болбосо ата эне, анан экинчиси кайсы сөз? Бала, туура. Мугалим мөмөлү дарак дейт да, башка. Бул ассоциацияларды айтып атасыңар силер уже. Бирок мен салыштырмалуу элемент, салыштырмалуу түшүнүк деп атканда, биринчисин айтканда, экинчисине өзүнөн өзү ээрчип келет. То есть экөө бири-бирисиз жок деген сөз да. Мисалы үчүн мугалим бар, окуучусу жок болсо, ал кантип мугалим болот? То есть экөө бири-бири менен. Ата-эне, бала бири-бири менен, бала, ата-эне. Ушундай түшүнүктөр бар. Анан ай, күн булар кирбейт балдар. Ай, күн, бейтап, врач. Врач анан бейтап десе болот. Аныкталган жана аныкталган эмес болгондо түшүнүктөр. Бул эң маанилүүсүнө да жетип калдык. Аныкталган, анан аныкталган эмес. Бул башкача айтканда, жаш бала деген сөздү айтсам,
Жаш бала. Или жаш жигит деп коеюн макул. Жаш жигит. Бул түшүнүк аныкталганбы же аныкталган эмеспи? Жаш жигит. Аныкталган дейт. Бул аныкталган эмес түшүнүккө кирет балдар. Себеби жаш жигит дегенде ар ким ар кандай элестетет. Мисалы үчүн 18 жаштагы баланы биз жаш жигит деп айта турган болсок, ал 6 жашар, 7 жашар балдар үчүн ал чоң эле киши болуп калат, ал жаш эмес. Бирок ошол эле учурда 40 жаштагы киши 80 жаштагы киши үчүн жаш жигит болуп эле көрүнөт. Көрдүңөрбү? Бул түшүнүк аныкталган эмес. Аныкталган эмес. Ошол себептен аныкталган эмес түшүнүктөрдү сүйлөгөндө адамдар колдонгондо көптөгөн түшүнбөстүктөрдү жаратат экен. Анан баягы уруш, чатак, талаш тартыштардын бардыгы ушул аныкталган эмес түшүнүктөрдүн айынан болот экен. Мисалы үчүн жаңы үйлөнгөн, мисалы үчүн жубайларды ала турган болсок, күйөөсү аялы жаңы үйлөндү. Анан алар да жаңы үйлөнгөндөн кийин үйдү таза кармайлы деген түшүнүк бар да, мисалы үчүн үйдү таза кармаш керек деген түшүнүк. Ошондо бул аял киши үчүн үйдү таза кармаш керек, анан эркек киши үчүн үйдү таза кармаш керек деген түшүнүк такыр башка болушу мүмкүн. Мисалы үчүн аял киши үчүн үйдү таза кармаш керек дегенде үйдү күндө бир жолу жууп туруш керек деген түшүнүк бар болсо, мисалы үчүн бул кишиде, ал эми бул киши үчүн үйдү таза кармаш керек деген түшүнүк бир айда бир жолу жууп кое турган болсо, ошону таза кармадым деп эсептеген болсо, экөөнүн ортосунда чатак пайда болот да баары бир. Бул элементарный, макул үйдү тазалоо. Ошондой эле мисалы эртең келгиле сабакка, же болбосо эртең саат 11-де жолугабыз деген түшүнүктү ала турган болсо, макул 11-де жолугабыз десе, уже бул жерде саат бар так. Бул аныкталган түшүнүккө кирет да. Аныкталган түшүнүктөрдү ала турган болсок, мисалы 15 жашар бала деген сөздү алсам мен, мисалы үчүн 15 жашар бала. Бул түшүнүк аныкталган болот. Себеби дүйнө жүзүндө 7 миллиард адам бар болсо дагы, ошол бардыгын сорттоп койсо болот. Бул 15 жашта, бул 15 жашта эмес деп. Көрдүңөрбү? Ошондуктан жакшы окуучу, баягы сынатоочтор бар түшүнүктөр, булар аныкталган эмес болуп калат да. Мисалы үчүн жакшы, эми сынатош дегенде бардык эмес, мисалы үчүн баягы жакшы, жаман, жакшы окуучу деген түшүнүк деле өзү бул аныкталган эмес түшүнүккө кирет да. Себеби жакшы окуучу деп 5ке окуганды айтабызбы, макул, ал отличник, ал ударник, алар аныкталган. Бирок жакшы окуучу деген түшүнүк өзү, көрдүңөрбү, аныкталган эмеске кирип калат да. Бул жагы түшүнүктүү болдубу балдар? Мына ушул нерселерди биринчи билип алсаңар, андан кийин анан аналогияларда катыштары бар балдар, азыр аларды дагы көргөзүп берем. Кийинки сабакта бүгүн үлгүрбөй калып, сабак бүтүп калды. Ошондо катыштар түшүнүктөрдүн ичинде ошол 6 катыш бар да. Бардык аналогиялар ушул 6 катыштын ичинде гана болот. Муну кийинки сабакта карайбыз. Пока үй тапшырма ушулардын бардыгын карап, анан мен жазып берген аныкталган, аныкталган эмес, салыштырмалуу, салыштырмалуу эмес, дагы эмне, жалпы, жеке, конкреттүү, абстрактуунун бардыгына 100дөн түшүнүк жазасыңар. Үй тапшырма ошол. Эгерде үй тапшырманы аткара турган болсоңор, мен ошол аналогия, эки сөздүн ортосунда универсалдуу, башка китептерде жок ал нерсе. Бул логиканын мыйзамдары боюнча 6 эле катыш бар. Мен ошону көрсөтүп берсем, бардык аналогияны түшүнүп каласыңар да. Үй тапшырма аткарылса, мен ошону силерге кийинки сабакта көрсөтүп берем. Үй тапшырманы аткарып туруп, Telegram группага жөнөтөсүңөр. Пока ошол.